Бүгүнкү күндө айыпталуучу Калыков Мелис Буркановичтин иши Ош шаарындагы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөө бөлүмү тарабынан тергелип жатат. Айыпталуучуну Ошко которгондон бери Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 25 мекемесинде кармалып турат. Бүгүнкү күнгө чейин эч кандай тергөө иштери болгон жок баргандан бери. Себеби бир гана жолу тергөөчү сурак жүргүзгөн. Ал ошол окуя болгон бир күнгө чейинки 16 ноябрь күнкү тойго баргандагы окуя боюнча допрос кылган. Андан башка эч кандай тергөө аракеттери азырынча боло элек. Бул биринчиси, экинчиси Калыков Мелис дагы өзүнүн укуктарыны сакталбагандыгына байланыштуу азырынча тергөөчүгө сурак берүүдөн баш тартууда. Себеби ал ошол окуя болгон түнү 18-20 саатка жакын жактоочусу жок, мыйзамсыз Баткен шаардык ички иштер башкармалыгынын имаратында, андан кийин Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын имаратында мыйзамсыз кармалган. Адвокат ошол 18 сааттан кийин 18 ноябрь күнү саат 6:50 өткөндө келип катышкан. Биз ошол жогоруда айтылган мыйзам бузуулар боюнча алгачкы текшерүү органынын мындайча айтканда Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн жана Баткен облустук ички иштер башкармалыгына мыйзамсыз аракеттери мыйзамсыз табуу боюнча Баткен район сотуна кайрылганбыз. 2 даттануу берилген. Биринчи даттануу бул ошол Калыков Мелистин жактоочусу мени биринчи мен келген күнү 19 күнү Калыков Мелиске жолугушууга жол турбай койгон. Экинчиси бул ошол Калыков Мелисти 17 ноябрь күнү кармап кеткенден кийин 18 ноябрь кечке чейин 20 саат эч кандай адвокаттын жардамысыз, адвокатка баягындай адвокат чакырбастан мыйзамсыз кармашкан. Ал жөнүндө эч кандай протокол дагы, документ дагы жок. Ошол аралыкты биз райондук соттон суранып атабыз мыйзамсыз таап берүү жөнүндө. Андан кийин биз кошумча бүгүнкү боло турган соттук отурумга ошол айыпкердин өзүнүн катыштыруусун талап кылганбыз. Себеби мыйзам жол берет буга. Бирок ал талабыбыз аткарылабы, аткарылбайбы биз азыр билбейбиз. Себеби азырынча соттук отурум кийинкиге калтырылып жатат. Себеби Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы келип чогулуш өтүп атыптыр. Азыр биз сотты күтүп атабыз. Сот кандай чечим кабыл алат, аны азырынча айтуу эрте. Бирок эгер айыпкер өзү келип катышып, өзү көрсөтмө берип, билген көргөндөрүн айтса, ошондо бир объективдүү акыйкат чечим кабыл алганга жакшы шарт болот эле. Кыйноолор боюнча бул улуттук кыйноолорго каршы күрөшүү борборуна айыпкер тарабынан арыздар берилген. Алар ошол арыздар боюнча дагы деле карап жатышат. Андан ары алар ошол эле прокуратурага жолдошкон өздөрүнүн жыйынтыктарын. Бул боюнча дагы биз ошол жыйынтыктары толук экспертизанын жыйынтыктары чыккандан кийин биз ошол мыйзамда каралган аракеттерди жасайбыз. Айыпталуучуга биз кече 2019 жылдын 14 январь күнү Ош шаардык сотунда айыпталуучунун бөгөт коюу чарасын дагы 2 айга узартышты. Ал жерде 1,5 саатка созулган соттук отурум болду. Биз ал жерде катышып, айыпкер менен жолугуштук. Башкы прокуратуранын өкүлү жана ички иштер министринин өкүлдөрү билдирген бир аз мен ойлойм туура эмес болуп калды. Себеби эч кандай алы кылмыш иш боюнча эч кандай тергөө аракеттери жүргүзгөн жок. Буну ошол билдирүү жасаган кызмат адамдары тергөө жүргүзүп жаткан материалдарынан көрсө болот. Баткенден Ошко которулуп баргандан бери 2 ай убак өттү. Болгону бир эле жолу ошол сурак болгон, башка эч кандай сурак болгон жок. Мойнуна алган эмес, себеби алгачкы сурактарда 20 саат адвокатсыз баягы ички иштер башкармалыгынын имаратында кармалганда берген көрсөтмөлөр менен гана Ген прокуратуранын жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү ошондой маалымат таркатып коюшту. Тергөө негизинен мага тоскоолдуктар болгон жок, бирок биз ошо тергөө башталгандан бери 10дон ашык өтүнүштөрдү бердик тергөөчүгө. Бирок тергөөчү тилекке каршы ошол өтүнүштөрүбүздү көбүнү
баягы канааттандыруусу калтырып атат. Биз дагы анын себептерин түшүнбөй атабыз. Себеби ушул кылмыш иш боюнча бир жагдай бар. Ошол кылмыш иш болгондо ушул прокуратуранын кызматкерлери өздөрүнүн кызматтык нивасы менен эмес, Баткен райондук суу чарбоо башкармачылыгынын жетекчисинин нивасына барган экен. Ошол ниванын баягы калдыктары, мындай тетиктеринин калдыктары, пластмасса немелери ошол өлүк табылган жерге жакын жерлерден табылгандыгына байланыштуу аны биз тергөөгө тапшырганбыз. Тергөөчү аны экспертизага тапшырган. Бирок биз ошол эме боюнча Нива машина автоунаасыны атайын автотехникалык экспертизадан өткөрүп, кылмыштын издери калган болсо ошону аныктап берүүсүн өтүнгөн биздин өтүнүштү тергөөчү канааттандыруусу калтырып атат. Ал айтып атат, биз өзүбүз көрдүк деп. Бирок тергөөчүдө дагы, адвокатта дагы, прокурор дагы андай полномочиясы жок. Алар экспертиза жүргүзө албайт. Негизи айыпкердин катышуусуз адвокаттын катышуусу менен өтсө болот. Бирок эгерде айыпкер өзү катышууну талап кылып арыз менен кайрылса, анда сот камсыз кылыш керек. Кече 2019 жылдын 14 январь күнү саат 16:30 ошол айыпкердин Баткен райондук сотуна жазган өтүнүчү факс аркылуу сотко келип түшкөн. Баткен райондук сотунун канцеляриясы муну тастыктады. Азыр ошол өтүнүч ошо иштин материалдарынын ичинде.